Акырындан баштай берет окшойбуз. Эгерде менин үнүм жакшы болбой жатса, звук менен проблема болсо мага айтып койгула. Бүгүн биз видео тартуудагы үн канчалык маанилүү экени тууралуу сөз кылабыз. Үн негизи менин иштөө деп койуп тургун, бирок үн видео тартууда канчалык маанилүү деген темада бүгүн сүйлөшөбүз силер менен. Үн бул негизинен видеонун эмоциялык жана маалыматтык мазмунун жеткирүүчү эң күчтүү аспаптарынын бири. Мисалы үчүн азыр экинчи слайдты ачайын. Бул мисалда үн канчалык маанилүү экенин азыр видеодо көрсөтүп берем. Алгач ошол айта кетсем, негизи эле ушу видеонун жакшы видеонун эң маанилүү бөлүгүнүн бири бул үн болуп саналат, звук орусча. Ал болсо ошол канчалык жакшы болсо, көрүүчүдө ушунчалык жакшы эмоция жаратып, айлана чөйрө тууралуу кошумча маалымат берет. Мисалы, окуя кайда болуп жатат, кадр артында эмне болуп жатат, видеодо тартылып жаткан объект эмне деп сүйлөп жатат, кандай үндөр чыгарып жатат, ушул сыяктуу жана башка маалыматтарды берет. Эгер кээде үнү жок, эми үнү жок видеону силер даже көрбөсөңөр керек, андай дээрлик кездешпейт, кээде эле болуп калбаса. Бул мисалда мен үн канчалык маанилүү экенин азыр көрсөтүп берем. Эгерде звук жакшы угулбай жатса, мага айтып койгула дароо. Негизи бул материалдын үстүндө иштегенде аябай көп эффекттер колдонулган, үн эффекттери, анткени үн жакшы жазылбай калганда, үнгө убагында кам көрбөгөн үчүн оператор ошол бул видеонун үстүнөн аябай көп иштегенбиз. Толтура толгон эффекттерди кошконбуз. Анан аягында ушундай жыйынтык болду да, бирок бул деле баары бир жаман катары эсептелет. Бир кеминде 3000 кишилик иштей турган адамдар иштей турган завод курулат эле. Элдин деле социалдык абалына жакшы болот эле бир жагынан. Таза абадан дем алып, баягы эл сыяктуу болуп жашагысы келет экен да элдер. Өзүңөр байкагандай, мындай интервью берип атканда бул адамдын үнү аябай начар угулуп жатат, ар жагын эхо болуп жатат. Өзүңөр байкагаңар болуш керек. Үндүн сапатына көз салыш үчүн, сапаттуу үн жазып бериш үчүн эмне кылыш керек, эмнеден таасир этет? Албетте микрофон. Ар бир түзмөк деген бул орусча айтканда устройство, англисче девайс. Ар бир түзмөктө, видео жазып аткан түзмөктө өзгөчө өзүнүн микрофону болот. Микрофондор дагы тыч жана ички деп ар бир түзмөктө бөлүнөт. Негизги жалпы үн жаздыруучу аппаратуралардын баары ушул жерге бириктирилген. Мен азыр ушул жөнүндө дагы кененирээк айтып берем, ар бири тууралуу. Мисалы үчүн бул аппаратуралардын баары, мисалы үчүн могу петличка деп коет, муну болсо профессионалдык камераларга туташтырылып, телевиденияларда ушундай аппаратурага жазылат. Мисалы үчүн бул пушка деп коет, муну деле ошол телевиденияга, профессионал камераларга туташтырылат. Бул петличка болсо, муну телефонго туташтырып жаздырса болот. Бул болсо уже көбүңөр билет болушуңар керек, бул да петличка, бирок уже Bluetooth аркылуу иштейт. Эгерде силерде телефонго тартасыңар, анан телефонго тартууда боюнча үн менен маселе болот да. Видео боюнча, видеонун сапаты боюнча эч кандай маселе жок. Телефон жаңы болсо да баары жакшы. Бирок эгерде телефонуңар бирок көбүнчө телефон канчалык жаңы болбосун, Pro Max болсо деле үн менен дайым көбүнчө маселе болот. Үндү мындай
жолдон алысыраак туруп тынч жерде эгер телефонго видео тартып атсаңар тынч жерде тартканга аракет кылыш керек. Бирок эгерде тынч жерде тартуу мүмкүн эмес болсо, мисалы үчүн могул биринчи материалдагыдай, биринчи видеодагыдай эгерде жолдун боюна тартыш керек болсо, анда микрофон катары экинчи телефонду колдонсоңор болот. Ошондо экинчи телефондун диктофонун күйгүзүп алып, анан аны микрофон катары колдонуп, анан кийин монтажда видео менен аудиону синхрондоштуруп, анан жакшы ушундай жыйынтыкка жетсе болот да. Бул лайфхак десем болот телефонго видео тарткандар үчүн. Тышкы микрофондор бул жерде негизи экиге бөлүнөт. Петличныйлар провод менен провод жок деп коет. Эми булар болсо бир аз эски модельдери, бирок азыр деле ушулар бар. Азыр деле ушуларды колдонсо болот. Эгерде силерде телефонуңарда мисалы үчүн мындай 3,5 деген разъем бар болсо, мындай эски дискөнүп калган, анда ушуну сайып ушул колдонсоңор болот. Же болбосо моундай сыяктуу бул китайский эң арзан баадагы беспроводной петличка где-то 1200-1500 сом тегерегинде турса керек. Бул деле эми аябай жакшы иштебейт, бирок телефондун өзүнүн микрофонуна караганда үндү жакшыраак жаздырат да. Интервьюларда ушуну колдонууну сунуштайт, жок дегенде. Бул болсо уже профессионалдык камераларга туташуучу система, радиосистема деп коет. Бул петличка, бул баасы дээрлик $1000 жакын турат. Көбүнчө телевидение жана новость тарткандарда колдонушат. Бул деле ушундай провод менен болот. Могул жерге үн ал болсо адамдын бир кийимине мынтип тиркелип, анан ушул аркылуу үн жаздырат да. Кинолордо деле ушул сыяктуу ушуга жакыныраак петличка колдонот, бирок алар кино тартып атканда кийимдин мындай кийимдин ичине чапташат да. Да, кийим, чтобы көрүнбөш үчүнчү. Бул болсо көбүнчө тоже профессиональный камераларга колдонот, бирок телефонго деле туташтырса болот. Буларды бул деген мындай бир багытта жаза турган, үндү жаза турган пушкалар, типа микрофон сыяктуу иштейт, бирок багыты мындай алыска жетет да. Мисалы үчүн митинг сыяктуу бир мындай чоң нерселерди тартып атканда ушундай көбүнчө пушкалар менен тартат. Буларга азыр көп кирбей эле коелу. Бул болсо уже профессионалдык түзмөктөр. Көбүнчө подкаст жазганда, диктофон колдонгондо ушуларды колдонот. Бул дагы ошо эски модельдери, бирок азыр деле колдонуп жүргөндөрү бар. Мисалы үчүн бул деген үндү эми профессионалдык жаздырат да. Анан бул жерге немелерди проводдорду туташтырып, камерага анан үндү сапаттуу жаздырып алышат. Муну жөн эле маалымат катары айтып кеттим. Негизги үндөргө токтолсок, кандай үндөр болот видеодо? Видеодо интершум болот. Интершум деген бул айлана чөйрөдөгү чыгып жаткан үн, мисалы үчүн там шамалдын жымчыктарын сайрап жаткан үндөрү жана башка. Кадр артындагы үн деген бул көбүнчө жаңылык, репортаждык видеодолордо колдонулат. Кадр артында үн просто журналист мындай сүйлөп берет да, эмне болуп атат, эмне болуп атпайбы, репортаж жөнүндө жана башка. Интервьюда бир өзүнчө үн. Лайв деген ошол бул деле интершумга окшош, айлана чөйрөдө эмне болуп жатканын жаздырат. Андан сырткары видеодо музыка да болот. Фондо музыканы коюп коюшат, көбү колдонушат. Музыка көп учурда эмне үчүн колдонулат? Музыканы көп видеодо анткени музыка бул видеонун атмосферасын түзүп берет да. Мисалы үчүн окуя баяндалып жатса, ошо баяндоону драмалуу кылып, эмоционалдуу кылып, ар кандай музыкага жараша ошол видеону өзгөртсө болот да. Андан сырткары эң акыркысы бул эффекттер болот. Үн эффекттери дагы бар. Мисалы үчүн там адамдын бир зданияга кирип баратканын тартсаңар болот, эшиктин ачылып жабылганын эффект кылып өзүнчө
үн кошуп койсоңор болот, чтобы көбүрөөк адам көңүлүн көбүрөөк алыш үчүнчү, көрүүчүнүн көңүлүн. Андан сырткары вот азыр интершум ошол мен жогоруда айтып өткөн үнүнүн түрлөрүнө азыр мисалда токтолобуз кененирээк. Азыр бир нече мисал көрсөтөм, өзүңөр байкап көргүлө. Музыканы колдонгондо, интерн колдонгондо кандай видеонун маанайы кандай өзгөрөөрүн. Бул азыр бул уже свалка жок. Мурда тартылган видео, өзүңөр көрүп тургандай, бул жерде интершум жазылган. Кантип могулар таштандылар күйүп жатканын үнү угулуп атат. Менимче муну өзүнчө тартылып кошулган да, бирок эгерде мисалы үчүн телефон менен азыр ушул аралыкта туруп ушундайды тартсаңар, анда мындай үн болбойт, муну өзүнчө тартып, өзүнчө кошулган да. Так, бул экинчи мисал. Бир эле видео, бирок үндөрү башка. Экинчи мисалда уже биз музыканы колдондук, музыканы коштук. Бул бир аз драматургияны кошот десем болот. Анан бир аз эпичный музыка колдонулган да, чтобы эмоцияны дагы күчөтүш үчүн. Бул экинчи мисал. Эми үчүнчү мисал. Бул деген, бул мисал туура эмес музыка колдонуу мисалы. Ушул музыка видеонун маанайын кандай өзгөртөөрүн айкын көрсөтүүчү мисал. Азыр дагы кийинкисин байкап көрөлү. Бул жерде уже айлана чөйрөдөгү интершум кошулган. Бирок бул үн видеого анчалык эле тиешеси жок. Анткени видеодо уже башка бир нерсе болуп атат. Фондо музыкасы башка да. Бул музыка, бул үн эмче мындай жайлоо, дала, пейзаж видеосуна туура келмек да, буга эмес. Так, ошол менен азыр видеонун музыка видеонун маанайын канчалык өзгөртөөрүн мисалында көрсөтүп бердим. Эми азыр чын эле дагы бир материалды көрсөтөйүн. Мисалдары музыканын жана үндүн колдонулуш катары. Бул деген Курултай фолк деген ушундай иш-чара мурда бар болчу, азыр деле бар болуш керек. Айтышты баарыбыз эле билебиз. Ошол айтыш өнөрү, айтыш болгондо мындай сахнада отуруп, эки акын сахнада отуруп, анан элге карап айтышып, ушундай айтышат го. Бул мындай салттуу ушундай өтөт да айтыштарчы, иш-чаралар, айтыш иш-чаралары. Бирок Курултай фолк деген алар бул айтышты мындай заман талабына ылайык кылып, бир жаңы форматта өткөрүп көрүүгө аракет кылышкан. Анан бул материал ошолдон тартылган видео. Мен азыр жөнүндө башын көрсөтүп берейин. Кандай музыка колдонулгонуна ошого көңүл бурууга.
өзүңөр байкагандай бул музыка менимче жакшы тандалган ушул материал үчүн. Анткени бул баарыбызга белгилүү Сарой деген ыр, бирок мындай ремикс, Саройдун ремикси да жаңы, эми ремиксти баарыбыз эле билебиз да, жаңы мындай форматта жасалган, ошол Сарой деле жөнүндө ремикси коюлган да. Анткени вот айтышты эле вот Сарой сыяктуу мындай кыргыздын фольклорундагы бир атрибуту, анан ошол музыка деле ошого ылайыктуу кылып мындай эки мурунку менен азыркыны вот айкалыштырып жасалган да. Анан вот материалда тоже мындай интершумдар колдонулат. Более такой простой. Так, ошол мен в принципе ушундай айтым окшойт. Негизи түшүнтүп атсам, үн бул негизги видеонун, жакшы видеонун ийгилигинин бир 50%-ын түзөт десем жаңылбайт болушум керек. Эгерде вот видеонун визуалдык көрүнүшү мыкты болсо, бирок үн сапатсыз болсо, анда көрүүчүнүн көңүлүн жоготуп алуу коркунучу болот. Ошондуктан видеону тартууда үн сапатына дайыма өзгөчө көңүл буруш керек. Эгерде суроолор бар болсо, анда эмерген суроо бергиле. Эгерде суроо жок болсо, анда баарына түшүнүктүү эле болду го дейм анда. Суроо жок болсо, анда ушун менен бул тренингти жыйынтыктайлы. Жакында бул тренингтин видео версиясы дагы YouTube баракчабызга, каналыбызга дагы чыгарабыз. Кийин группадан шилтемесин да ыргытып коебуз. Эгерде унутуп калган жерлер болсо же силерге керектүү жерлерин болсо, кийин YouTube'дан көрө алсаңар болот. Анда эмки жума көрүшкөнчө.